ошол мектепке чейинки программаларды, мектептин программасын, университеттин программасын толук жаңылаганга туура келип атат да. Анткени бүгүнкү күндө, мисалы айтайын, мектеп программасындагы 11 класс бүтүп аткан бала өзүнүн келечекте ким болушун же болбосо кандай жөндөмдүктөргө ээ экендигин так көрүш керек да. Тилекке каршы бизде жогорку жолго тапшырып атканда андай критерий менен тапшырбайт да. Менин классташтарым баары университетке кирип атат, мен дагы кирейин. Мейлі окутуп коелучу, бекер жүргөндөн көрө окуп алсын деп туруп, бизде ошол ориентация, ошол багыт, максат таптагыр башкача коюлат. Ошондуктан жыйынтыгы бүткөндөн кийин эч нерсеге жарабай, эч жака жумушка кире албай калат да. Болгону эле 5 жыл өзүн өзү алдаган болуп калат. Мектептин программасы ошол толук кандуу ошол жаш өспүрүмдүн мүмкүнчүлүгүнү, анын жөндөмүнү, анын максатыны, пикирини ача турган болуш керек. Бул ошондой максатына жетет деп эсептейм да. Бизде көбүнчө формалдуу нерселер көп да. Мисалы, университет өзүнө план кылат. Жылына мен ушунча студент алышым керек. Алардын түшкөн контракт мынча болот. Ошонун себебинен бизден бюджетибиз болот, айлыгыбыз көбөйөт, материалдык база көбөйөт деп туруп, биз ошол адамдардын санынан гана, студенттердин санынан гана ошол келечектеги өзүнүн пландарын түзүп, ошону өнүгүү деп эсептейт. Университеттин негизги миссиясы бул күчтүү кадрларды чыгарыш да. Ошол жөндөмүнө ылайык кадрларды чыгарыш. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө мен ойлойм, билим берүү тармагында толук реформа кылганга убакыт келип жетти да. Мындайча айтканда, бүгүн өзүн өзү актабай калып атат. Бүткөн балдардын 90% жумуш таба албай калып атат. Маселе ушундай болуп атат. Ошондуктан биз мындай бир формалдуулуктан толук өтүшүбүз керек болуп атат да. Биринчиден, бүгүнкү күндө бизге келечекте, мисалы, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кандай адистер керек? Кыргызстан шартында энергетиктер керек. Тоо-кен тармагындагы иштеген мыкты адистер керек. Анткени биздин негизги баягы келечекте экономиканы көтөрө турган негизги багыттарыбыз бар да. Ошол багыттарга иштей турган адистер керек. IT технология керек, бул дүйнөлүк процесс. Туризм тармагындагы адистер керек бизге. Кыскасын айтканда, бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан экономикасын көтөрө турган, экономикасында негизги өзөк болгон багыттар бар. Ошол багыттарга даярдалган адистер керек. Экинчиден, бизге көбүнчө ошол балдарды училищаларда, окуу жайларда окутсак туура болмок да. Анткени алар конкреттүү түрдө бир кесиптин ээси болушат да. Бизде толгон токой баягы турмуштун өзү техникалык тараптагы күчтүү багыттарыбыз бар. Түздөн түз экономикага пайдасы тие турган. Алар мейли жогорку билим алып, бир кандидаттык наука илим даража албай эле койсун, бирок алар турмушта өзүн реализация кылат, биздин колго дагы реалдуу салым кошо алат. Биз ошондуктан мындай бир общий формалдуулуктан, жөн эле сандан конкреттүү бир практикалык билимдерге, практикалык өнөрлөргө, анан биздин негизги мындай приоритеттүү багыттарыбызды аныктап ошого ылайыкташтырып даярдай турган болсок, ошондо бизде мындай разумный подход болот эле да. Биз ошого келишибиз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол жетишпей турган убакта.